Ырчы жана активист Зере Асылбек кызы 29 декабрда Бишкектеги Асанбай борборунда концерт берди. Концерт Зеренин буга чейин интернетте кызуу талкууга алынган кыз аттуу ыры менен ачылды. Ошондой эле Зеренин кыздардын укуктары жөнүндө ырлары жаңырды. Концертке 200гө жакын киши келди. Асанбай борборунда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн режимде иштеди. Ырчынын концертин өткөрүүгө Бириккен Улуттар уюмунун аялдар программасы көмөк көрсөттү. Буга чейин Зере Индияга кетип жатканын, ал жакта мектепте ыктыярчы болуп иштей турганын, бирок Кыргызстанга кайтып келерин билдирип Фейсбуктагы баракчасына пост жазган. Анын адам укуктарын урматтоого чакырган. Кыз аттуу клиби быйыл күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна төшкөн. Клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылгандар аны өлтүрүп кетебиз деп коркутушкан. Зеренин атасы белгилүү педагог Адис Асылбек Жууданбеков милицияга кайрылган. Булак Азаттык. Вообще идея концерта возникла сразу же после того, как альбом чыгып, элден пикирлер келе баштаганда эле концерт коюу ою пайда болду. Мен ырлар жыйнагын даярдап жатканда эле угармандар кандай кабыл алат деп коркуп жаттым. Бирок сапаттуу музыка жазганга аракет кылдык. Концертке бир топ убакыттан бери даярданып жатканбыз. Толкундануу сезимдери күч болду. Эл жакшы кабыл алды. Концертке чейин мындай же андай болот деп үмүттөнгүм келген эмес. Азыр эле сахнадан келдим. Сезимдер сонун. Я помню, 2-3 года назад я сама строчила такие огромные хейтерские комментарии, типа искала, к чему бы прикопаться, вот, чтобы вот прям сказать, что это неправильно и не должно быть так. Но я понимаю то, что этих людей нельзя хейтить взамен, их нужно только любить. А пока мы споем им песню. Да? Ырчы жана активист Зере Асылбек кызынын алгачкы жеке концерти 29 декабрда Бишкекте өттү. Концерт буга чейин соц тармактарда кызуу талкууга түшкөн кыз ыры менен ачылды. Адам укуктарын урматтоого чакырган кыз аттуу клиби быйыл күзүндө жарыяланган. Концерт учурунда ырчы хейтерлердин терс пикирлери ага дем берген айтып, мен башкача ырын угармандарга сунуштады. Изначально задумка такого образа была в том, что сахнага чыгуу образын ойлогондо эле дароо комбинезон кийем деп ойлодум. Космонавт же дагы башка кийим болушу мүмкүн. Бирок бул иштеген аялдын кийими. Негизи эле мен кийимди тандап кийген адамдан эмесмин. Ошондуктан шиштака же көйнөкчөн чыккым келген жок. Анын үстүнө аларды кийсем мага сахнада ырдап жүргөнгө ыңгайсыз болмок. Ырдап жатканда мен угармандар өзүн жеңил, эркин кабыл алышын кааладым. Ошондуктан улам силер мыктысыңар, сулуусуңар деп жаттым. Себеби адамдагы комплекстердин баары анын сырткы келбети үчүн пайда болот. Бирок сиз сахнадан элди караганда мени түшүнмөксүз, анткени алардын баары чындыгында эле сулуу эле. Хотелось передать. Не знаю, насколько я передала такой. Еще больше шума. Еще больше шума! Аталган концертти Бириккен Улуттар уюмунун аялдар программасы колдоого алган. Ага 200дөн ашык адам катышты. Бир гана чыгармачылык эмес, ошол өзүнүн позициясын, ушул жашоого болгон көз карашын абдан колдойбуз да. Өзү дагы идеология деп айтып кетпеди, ошо идеологиясын колдогон үчүн ушул жердебиз. Анын айткан баягы ыры аркылуу бергиси келген месседж деп коет го, ошол ар бир нерсесине тилектешпиз да. Аялдар болобу, эркектер болобу, бардыгынын тең мүмкүнчүлүгү, тең укугу жана бактылуу жашоосу үчүн дегенчи. Гендерный равенство дейт го, ошону колдойм да. Ошол себептен бардык ырларыма жакын, жана мен бул дүйнөдө бардыгы бирдей болушун чын жүрөгүмдөн каалайт элем, ошон үчүн Зерени колдоп бул жакта жүрөм. Кезекте эне мен апамды жана карындашымды ойлойм, ошон үчүн бардыгыбыз бирдей, бир укуктуу болушубузду каалайм. Буга чейин кыз клибин интернеттен өчүрүүнү талап кылгандар аны өлтүрүп кетебиз деп коркутушкан. Зеренин атасы белгилүү педагог Адис Асылбек Жууданбеков мындан буга милицияга кайрылган. Концерт учурунда Асылбек Жууданбеков толкундануу сезимдерин жашырган жок. Кызымдын бир алгачкы концерти албетте ата катар толкунданып атам. Себеп дегенде ушул алгачкы альбом чыгарып,
кызы ушул ата ушул концерт коеюн деп калды. Албетте атасы катары биз колдодук, бир чети кубанып атабыз, бир чети толкунданып атабыз. Ар бир ата жашай турган бир сезимдер да. Мен өзүм педагогмун. Анан биз педагог катарында, ата катарында менин негизги милдетим ушул ар бир адамдын, ар бир баланын ички потенциалын ачыбыз керек. Эми Зеренин потенциалы ушунда ачылыптыр. Биз ушул Зерени өзүбүздүн балабыз катарында, кызыбыз катарында тарбиялап атканда, биз ушундай ырчыбызды, ушундай ырчы чыгардык дебейбиз. Биз просто эркиндик бердик, мүмкүнчүлүк болушунча ошол ички потенциалын ачканга аракет кылдык, ушундай ачылды да. Зерен январь айында Индияга сапар тарткан турат. Бирок ал бир нече айдан кийин Кыргызстанга кайтып келип, чыгармачылыгын улантарын айтты. Так как я не ожидала столько поддержки. Менден угарман көптү күтүп жаткандай туюлат. Балким бул менин эле сезимимдир. Ошондуктан 3-4 айга Индияга сапар тартып жатам. Эмне үчүн Индия деген суроого так жообун билбейм. Чынын айтсам, башка чөйрөнү көргүм келди. Анын үстүнө мектепте жаш балдар менен иштөө мен үчүн кызык. Менин Индияга кетип жатышым чыгармачылыкты таштап такыр ырдабай коет дегенден кабар бербейт. Мен өзүм үчүн чыныгы музыканы ача алдым. Ыр жаздыра берем. Айгерим Акылбекова, Давран Егамбердиев, Азаттык, Бишкек.